Пробация. Бул пробациянын кардарларына социалдык көмөк алууга, алардын түзөлүүсүнө, коомго кайрадан кошулуусуна, укук бузууларды жасоосун алдын алууга багытталган тийиштүү шарттарды түзүп берүү боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болуп саналат. Аларга карата социалдык жүзүгө ашырган төлөмдүү адамдар ага карата сот тарабынан пробациялык айырмаланып, белгиленген айыптоочулар эркиндиги менен ажыратуу түрүндө Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана коомчулук өз ара тыгыз аракет жүргүзүп, пробациянын кардарына социалдык, укуктук, психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүшөт. Жыйынтыгында пробациянын кардарында, башкача айтканда, сыналуучуда оңолууга мүмкүнчүлүк пайда болот. Эми аларга көмөктөшүүгө эл аралык уюмдар да колдоо көрсөтүшүүдө. Германия өкүлчүлүгү биздин долбоорду колдогондо ошол жаш балдарды, ата-энеси жок же кароосуз калган, ата-энеси кароосуз калган балдар, ушу кылмышкерликке барган балдарды аларга реабилитациялоо кылып, ошол көп мероприятияларды жасап, ошолорду коомго кайра кошулдурууда. Азыркы убакта 100дөн ашык, 120дан ашык балдар реабилитация өтүп атат. Аларга ар кандай лагерлерди уюштуруп атат, спорт программа бар. Аларга карата кандай мамиле жасалышы керек? Аларды кайрадан коомчулук менен бирдей жашоого багытында дем берүү үчүн эмне кылуу керек? Бул жолку аянтчада ушул маселе негизги өзөктү түздү. Ар бир кардардыга жумушка орноштурулуп, социалдык жагдайдан жардам алып, паспорт алып, ишке орноштурулуп, окууга кайра бөлөк кесипке окуу окуп, ошентип гуманитардыкта жардам берилип, ошондой жакшы иш-чаралар болуп атат ошол кеңештердин жардамы менен. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын алдында жергиликтүү деңгээлде пробацияны ишке ашыруу маселеси боюнча координациялык кеңештер түзүлгөн. Ар бир кеңештин төрагалыгына район акимдери жана шаар мэрлери шайланып, алар кардардын түрдүү социалдык маселелерин чечүүгө түздөн-түз көмөктөшүп келет. Жаза мөөнөтүнөн мурда бошогон биздин жарандарыбызга социалдык жактан биз жергиликтүү бийлик кээде айына, кээде кварталда бир жолу ушундай учурлар болуп калат да. Аларды биз кайтара мына коомго кириш үчүн, жашоо турмушу жеңилдеш үчүн биз жардам кылып келатабыз да. Өткөндө эле бир орус келинди жумуш менен камсыз кылып, баласын биз кайтара мектепке киргизгенге биз жардам бердик да. Ошого окшогон иш-чараларды биз шаарда көп болот да. Анан кайрадан алар кылмыш чөйрөсүнө кирип кетпеш үчүн же дагы бир кылмыштуулуктарга барбаш үчүн биз ушундай колдоо көргөзүп келатабыз. Чындыгында камактан чыгып, түрдүү коомдук кодулоолордон улам айрымдар кайрадан жаман жолдорго азгырылып келет. Бул жагынан алып караганда пробация кызматы өз кардарын коргоого моралдык, социалдык, юридикалык жактан алып, кайрадан коомдун активдүү мүчөсү болууну башкы милдети катары санайт. Гүлжина Мөндөбаева, Байман Тургуналиев, Жалал Абад шаары.